Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кыргыз тили сабагында жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Силер сабакка жакшы көңүл бөлүп, кунт коюп угуп, көп ийгиликтерди жаратасыңар деген ишеничтемин. Азыр бизде кыргыз тили сабагы, кыргыз тилине керектүү окуу куралдарын, кыргыз тили китебин, дептер жана калем сабыңарды даярдап, ыңгайлуу отургула. Кандай эмесе балдар, эми өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алабыз. Бери бир акылсыз карышкыр жашаптыр. Бир күнү ал эчкиге жолугуп калып мынтет: "Азыр сени жейм." Макул. Эгерде менин тагдырым ушундай болсо кантмек элем? Бирок мен абдан картайдым. Анан да арыкмын. Эгерде сен мени бирке күтө алсаң, мен үйгө чуркап барып кызымды сага жиберем. Анын эти жумшак, өзү жаш. Карышкыр макул болуп, эчкини кое берди да бадалдын түбүнө жатып күтүп калды. Эчки үйгө чуркап барды да карышкыр жөнүндө койчуга айтып берди. Койчу акырын аңдып келип бадал түбүндө жаткан карышкырды таягы менен чаап калды. Ал койчудан араң качып кутулду. Башка күнү карышкыр койду жолуктурду. "Кой", деди ал, "мен сени азыр жейм." "Макул", деп элпектене жооп берди кой. "Тагдырдан качып кутулат белем, бирок мага өлүм алдында бийлеп алууга уруксат бер." Карышкыр макул болду. Кой карышкырды айланып бийлей баштады. Бийлеп жатканда чоң-чоң тегеректерди жасап алыстай берип, акырында качып кетти. Карышкыр дагы төшкө тамаксыз калды. Андан ары талаа бойлоп баратты. Жылкы оттоп жүрүптүр. Карышкыр анын жанына келип: "Жылкы, мен сени азыр жейм." "Макул", деди жылкы. "Бирок сенден суранам, мени куйругуман баштап жечип, башым дагы оттой турсун." "Макул", деп карышкыр жылкынын куйругуна келди. Жылкы аны кош аяктап эк талаштыра тээп калды. Ошентип карышкырдын да күнү бүттү. Ушу менен жомок аяктады. Балдар, жомок силерге жактыбы? Кубанычтамын, мага да жакты. Анда эмесе балдар, мен силерге өткөн тема боюнча суроо берем. Силер болсо жооп бересиңер. Алек жакшы жакка өзгөрө баштаганын байкадыңарбы балдар? Тамга деп эмнени айтабыз? Кандай жаңы адабияттар менен тааныштыңар? Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Эмнелердин сүрөттөрүн көрүп турасыңар? Туура. Карышкырдын, арынын жана жыландын сүрөттөрү. Балдар, ар бир сүрөттө сыйкырдуу табыштар катылган. Кана, ким билет? Балдар, карышкыр кайсыл сыйкырдуу табышты айтып жатат? У. Келгиле, чогуу кайталайбыз. У. Табышы кандай айтылды? Өпкөдөн чыккан аба эч кандай тоскоолдукка учурабай айтылды. Балдар, эми арыны карагыла. Ары кайсыл сыйкырдуу табышты айтып жатат? Балдар, келгиле эми чогуу кайталайбыз. З табышын айтууда өпкөдөн чыккан аба үн менен шыбыштын жардамы менен тоскоолдукка учурап айтылды. Балдар, эми болсо жыланды карап көрөлү. Жылан кайсыл сыйкырдуу табышты айтты? Кана балдар, келгиле чогуу айтабыз. Ш табышы өпкөдөн чыккан аба ооз көңдөйүндө тоскоолдукка учурап, шыбыштын жардамы менен айтылды. Балдар, эмнени байкадыңар? Бардык табыштардын айтылышы бирдей болот бекен? Мына, бүгүн биз
тыбыштардын бөлүнүшү тууралуу сүйлөшөбүз. Балдар, биринчи биз тыбыш деген эмне? Ошону эске сала алалы. Тыбыш сөздөрдү айтканда кулакка угулган айрым үндөр. Тыбыштарды угабыз жана айтабыз. Тыбыштар экиге бөлүнөт: үндүү жана үнсүз тыбыштар. Үндүү тыбыштар. Кыргыз тилинде 14 үндүү тыбыш бар. Алар: а, созулма, созулма о, созулма о, созулма у, созулма у, созулма ү, и жана ы. Үнсүз тыбыштар. Кыргыз адабий тилинде 25 үнсүз тыбыш бар. Алар: б, в, г, д, ж, ый, з, к, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш. Балдар, эми болсо биз өтүлгөн темага карата мисалдарды карап көрөлү. Күн. Күн деген сөздө 3 тамга бар жана 3 тыбыш бар. К тыбышы үнсүз тыбыш, ү тыбышы үндүү тыбыш жана н тыбышы үнсүз тыбыш. Балдар, ал эми алма деген сөздөгү тыбыштарды өзүңөр карап көргүлө. Алма. Алма деген сөздө 4 тыбыш бар. А тыбышы үндүү, Л тыбышы үнсүз, М тыбышы үнсүз, А тыбышы үндүү тыбыш. Эми болсо гүл деген сөздү карап көрөлү. Гүл. 3 тамга, Г тамгасы үнсүз тыбыш, Ү тамгасы үндүү, ал эми Л тыбышы үнсүз. Балдар, анда эмесе мен силерге сабагыбызды бышыктоо иретинде суроо берем. Силер болсо жооп бересиңер. Эрин, тиш, тил аркылуу тоскоолдукка учураган тыбыш кандай тыбыш? Бекен канчага окууга даярданып жатат? Азаматсыңар балдар, суроолорго туура жооп бердиңер. Балдар, анда эмесе бүгүнкү үйгө тапшырма 3-көнүгү тексттин мазмуну боюнча сүрөт тартып, аңгеме жазып келесиңер.